Assalamu алейкум, ардактуу биринчи кежинин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге 6 сотук жери менен мына үйдү сиздерге сунуштайм. Бул жагында ашкана, отун капа, туалет, арчалардан бери сыртта сөөрү, мына жерге сууну тамчылатуу системасы менен сону кылып койсоңуздар болот. Бул жагы 2 жеңил машина бата турганга дарбазадан бери коюптур. Бул жагы калитка, үйдүн чатыры, айлана тегереги бүт сону болуп жасалыптыр. Бисмилла деп мынакей. Мунун үстү жайындасы диван креслону коюп, стол, кофе, чай ушул жерде ичсеңиз болот. Мына ашканага кире бериш жер болуп калат экен. Бисмилла деп мына жерден киргенде эле бул жери баягындай бут кийим кечен чечкенге местаны сону кылып коюптур. Бул жер холл зал, коридор. Телевизор бул жерге коюласыз. Диван креслону орнотосуз. Бул жагы болсо конок бөлмө. Бул жагы ашкана. Бул жагы электрический печканын орду. Бул жагы болсо спальня бөлмө, жуунуп турган бөлмө, балдардын бөлмөсү. Терезелерди кенен кылып коюптур. Айлана тегереги бүт сону болуп ремонт бүтүптүр. Полдон баштап эшик бүт баары жакшы. Бул жагы мына жуунуп турган бөлмө, айлана тегереги бүт кафелденген. Жери 6 сотук жер дедим. Акчасы болсо $108,000 долларга. Отопление батарейкалар баардык жерге коюлган. Бул спальня бөлмөнүн орду. Акчасы $108,000, бир аз түшүп берүү жолу бар. Караң дизайн. Эми конок бөлмөнү көрсөтөйүн. Бул жагы болсо конок бөлмө мына. Керемет. Терезелер эки коюптур, батарейкалар коюлуптур. Демек, көрпө төшөк алып келесиз, жашайсыз. Көмүр алып койсоңуз, мына жерге печканы улайсыз. Болбосо электрический кыласыз. 3 ай ошто, кыша билесиздер. Ашкананын орду, мебелдерди алып келип коюп, onun кышындасы мына эшик жаап коесуз, чайындасы ачып эле койсоңуз толук болот. Сыртты эшик, мына сыртты көрүнүш. Деги кыскасы сону болуптур. Оштон квартирага алмашуу жолдору да бар. Караштырып, сүйлөшүп, ашыкча кемин сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жагы сырткы ашкана, 120 литрлик, 60 литрлик самовар бардыгы коюлган. Бул жакта септик, суу кампадан бери бар. Бул жагы отун кепе, бул жагы болсо ажаткананын орду. Аламын деген агайындасырга бөлүшүп койсоңуздар болот. Азыркы сизге жаккан үй 30 адырдын кире бериш жери. Мына жол чырактан эле Оштон келгенде, бул жагы Оштон өзгөндө Каракулжаны өз Жалал Абадты Бишкекти көздөй жөнөгөндө 30 адырдын кире бериш жерде мына жол чырак кезишет. Бул жагы Карасууга кетет, солго. Оңго киресиз, оңго кирсеңиз мына жерде мечиттин артында эле. Маршрут каттан, такси каттан, мектеп, бала бакча баары ыңгайлуу.